2023 жылдын 2 март күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин генералдар кеңешинин мүчөлөрү Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана Атайын багыттагы полкунун өздүк курамы менен жолугушту. Жолугушууга Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, генералдар кеңешинин төрагасы милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев, ИИМдин генералдар кеңешинин коомдук мүчөлөрү, милициянын отставкадагы генералдары Кемелбек Киязов жана Талант Исаев. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгынын талаптарын аткаруу максатында уюштурулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январында инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын талаптарын аткаруу багытында Кыргыз Республикасынын иштер министри Ниязбеков Улан Омокановичтин демилгеси менен министрликтин 2023 жылдын 13 февралында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин руханий адеп ахлактык сапатын көтөрүү жөнүндөгү номер 97 сандуу тескимеси чыгарылып, атайын график бекитилген. Бул иш-чарада Садырбек Дубанаев менин милициям мени коргойт деген ишенимди ар бир жарандын көкүрөгүнө орнотуу эң башкы милдет. Кыргыз жергесинде милиция кызматы түзүлгөндөн тартып, эл камында ак эмгегин арнап кызмат өтөп келе жатат деди. Бул жолугушуунун жүрүшүндө ардагерлер укук коргоо органдарынын мурунку убактардагы натыйжалуу аракети менен өлкөнүн коопсуз өнүгүүсүнө өбөлгө түзүлгөнүн, эми мындан ары улуулардын даңктуу жолун улап, өз милдетин намыс менен аткарып, милициянын сыймыгы болуп, чыныгы кесипкөй кызматкерлердин катары толуктай беришин белгиледи. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө дээрлик бир кылымдык узак жолунда милиция өзүнө тагылган милдеттерди ар намыс менен аткарып, элдин ишенимин татыктуу аркалап келе жаткандыгы айтылып, мындан ары да элге ак ниеттүүлүк жана берилгендик менен кызмат өтөө керек экендиги белгиленип, жарандардын мамлекетке, бийликке болгон ишеними катардагы милиционерлерден башталары айтылды. Жыйынтыгында кандай мезгил болбосун милицияга болгон коомдун ишеними жана талабы жогору бойдон кала берери. Андыктан милициянын өзөгүн, ички иштер кызматкерлеринин басымдуу көпчүлүгүн ак ниет, намыстуу, мекенге берилген инсандар түзүлүп, милициянын катарында жогорку кесиптик жана руханий адеп ахлактык сапаттарга ээ болгон гана адамдар кызмат кылуусу керектиги айтылды. Жалпы ушул министрдин, ички иштер министрлигинин буйругу менен ушу биздин генералдар, ардагерлер жер-жерлерге барып, ар бир областтык деп келишип, анан бүгүн мына ички иштер министрлигинин астындагы иштеп аткан кызматкерлер менен жолуктук. Мен ойлойт элем, жолугуу абдан жакшы болду. Кудай буйрса, ушул биз именно биринчиден ушул адеп ахлак, жүрүм-турум, элге кылган мамилеси, ошол учурда бир арыздаттануу болсо, ошолорду өз убагында чечип, өз убагында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан бул коомдук жерлерде өзүбүздүн милиция кызматкерлеринин жүрүм-турумун оңдосо экен деп тилек кылам да. Анан таза иштесе экен. Ошол коррупцияга малынбай, таза жүрүп, таза иштеп, милициянын ошо бүгүнкү элге кылган мамилеси оңолуп, анан кийин эл ушу биздин милицияда мени коргойт деп бир айткан аябай жакшы сөздөр болсо, милициянын авторитети абарга көтөрүлсө экен деп тилек кылабыз. Жыйындын соңунда милиция кызматкерлери өздүк курамга акыл насааттарын айтып, бай тажрыйбасы менен бөлүшкөн генералдарга ыраазычылыгын билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы.